Бүгүн кызыктуу сабак. Киши аялын төрөтканага алып келди. Maternity room деген төрөткананын ичине ушул айтат. Киши болсо күтүп атат жаңылыкты. Врач чыкты. Врач не дейт экен эми? Көрөбүз азыр. Сүйүнчүлөбү же не дейт экен? Hello. You're Mr. Diaz, aren't you? Have you been waiting long? Not really. Is there any news? Not. Врач чыгып, "Мистер Жа, сиз болосузбу?" десе. Көптөн бери күтүп атасызбы? Десе, күйөөсү айтат, жигит киши айтат, "Жок, көптөн эмес" дейт. Жаңылык барбы дейт, аялым төрөдү деген мааниде. Not yet. We'll tell you as soon as there is. Жок пока дейт. Бирок сизге азыр биз сизге айтабыз, болушу менен, жаңылык болушу менен сизге айтабыз деп атат. Have you thought of any names for the baby? Oh, yeah. Балаңыз атын ким ойлодуңузбу? Баланын атын кантип коесуз деп. Yes. If it's a girl, we'll call her Lucia. And if it's a boy, we'll call him Francisco. Ооба дейт, эгер бала кыз болсо биз анын атын Лусия деп коебуз, эгер бала болсо биз анын атын Франциско деп коебуз деп атат. Көрдүңүзбү? Бул жерде грамматика. If it is a girl, we call her Lucia. Эгер мындай болсо мындай кылабыз. Эгер бул жака барсам мындай кылам. Эгер мындай болсо мындай ошол. Мындай болсо мындай болот деген if it is деген грамматика ушул менен бышыкталат да. Ушул пример мисал. Бул жерде present perfect continuous болуп атат. Present continuous бул айырмачылыгы мындай. Мен күтүп атам, азыр күтүп атам, мен жөн гана күтүп атам. Бул present continuous. Эгер мен көптөн бери күтүп атам, 2 сааттан бери күтүп атам, бир кайсы бир аралыкта күтүп атсам, биз present perfect continuous деп колдонобуз да. Мисалы, 2 сааттан бери күтүп атам, көптөн бери күтүп атам, мен жана келгем, жана азыр да күтүп атам. Бул демек present continuous. Ошондой кызыктуу жаңы сөздөр менен, грамматикалар менен бышыктайбыз. Текст, диалог жактыбы?